Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда ТТТ көрсөтүүсү. Бүгүнкү менин коногум Манастануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Саламатсызбы? Арыбаңыз Айзадайым. Топчубек мырза, алгачкы суроону адам укуктарына байланыштырып бергим келди. Сиз башыңыздан көптөгөн окуяларды өткөрдүңүз. Баары салыштырмалуу билинет дегендей Бакиевден Атамбаев өтсө кем калбады дешет. Сиздин оюңузчу? Алмаз Атамбаевтан дагы абдан көп мүшөлүштөр кетти. Ал убадаларынын далайын аткарган жок. Анан Алмаздын эң бир жаман жагы нарындыктарды мазактап, ысык көлдүктөрдү мазактап, акырындан кийин таластыктарды мазактап, элдин касиетине шек келтирген бул өтө жаман. Мен оюмча вазир жакшы, хан жакшы дегендин мааниси ушундай. Ошол Атамбаевдин оң колу, сол колу отургандардын бири дагы ушуну ачык айтып, урматтуу президент, мындай айтууга болбойт деп кеңеш бербесе керек дейм да. Начар болду. Атамбаевдин эң начар жагы бул кадрлар саясаты болду. Алмаздын ошондой андис эмес киши деле, оозун гана десем мурдун көрсөткөндөр деле ошондой тиги жака алып барып, бул жака алып барып согуштуруп эле отурду. Жо, мен Алмазды колдогом. Президенттикке колдогом. Сол сын менен кошо Алмаздын жакшы ишин дагы айтып кетиш керек. Мисалы Советтер Союзу караматылуу болгондон кийин дагы Борбордук Азияда 2 республика электр кубатын ушунчалык көп чыгарат. Бул Кыргызстан жана Тажикстан. Бирок дагы анын пультун башкаруу борборун Ташкентке берип койгон. Айландырып. Биз Ташкентке баш ийип калганбыз. Ошолордон көз каранды болуп калганбыз. Муну терең түшүнүп, ошол жанагы датка кемин деген системаны киргизип, Алмаз ошол башкаруунун башчысын бардыгын Кыргызстанга алды. Бул чоң жумуш. Ошол ушуга окшогон нерселер ошол жанагы Атамбаевдин наамына калды. Бирок кемчилиги дагы толо. Сизди Кыргызстандын демократиясынын атасы деп коюшат. Айтсаңыз, биз демократияга жеттикпи? Кыргызстандын демократиялык кыймылын түзүп жатканда, ойлогон максаттарыңыз, келечекке үмүт койгондоруңуз орундалдыбы? Айзада кызым, жок. Анча-мынчалары гана башталып келатып, анан бүлбүлдөп, өчүп, кайра жанып эле келатат. Менин үмүтүмдү үзгөн жокмун. Себеби дегенде Борбордук Азияда эмес, дүйнөдө дагы кыргыз элиндей революциячыл, баатыр элди издеш керек. Көп учурда таппайбыз. Себеби 90-жылдардан бери биз 3 революцияны башыбыздан өткөрдүк. Түгөнүп барып, кайра түтөгөн эл. Чен жолу жакшылык жолго түшүп, анан талкаланып, аз гана калып, кайра көбөйүп, анан эч качан чөгөлөгөн эл эмес. Ошондуктан жанагы Айзада кызым сен айткан демократияны бул Борбордук Азияда ошол кыргыздар арийлери баштаган, арийлер. Ал эми Кыргызда жанагындай бетке чабардык, бетке айткан жанагы эркиндиктин, демократиянын токотер жери ошол. Кимге болбосун, ана Токтогул атадай улуу кол башчы, улуу падыша болсо да айтыш керек да. Ошондуктан мен пикиримде бул демократиянын атасы кыргыз эли. Сиз эмне саясатта көрүнбөй калдыңыз? Эмне менен алек болуп жатасыз? Кыргызстанда болуп жаткан коррупциянын күч алганы, элдин бийликке ишеничи кетип жатканын, сотторго болгон наразычылыктарды көрүп, эмнеге мурункудай активдүү болбой жатасыз?
Айзада, бұл пикирге мен толық қосыла албаймын. Себебі дегенде Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешти өткөрүп жатканда бұл баатырдык болду деп эсептейм. Акыркы 10 жылдардын ичинде биздин мамлекет башчынын бири да мындай сүйлөгөн эмес. Коррупция менен күрөшө турган уюмдар жана алардын жетекчилери өздөрү белчесинен эмес, баш чачына, төө чачына чейин батып калгандай айтты да. Мен эртеси ал киши ошо Коопсуздук кеңеши өткөрүп аткандагы отургандардын басымдуу көпчүлүгү, эми батыштын сөзү менен айтканда абсолюттук көпчүлүгү бүт ошондой булгангандар. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун айланып тегерегинде абсолюттук азчылыгы таза кишилер. Демек, Сокебиз азчылык менен калды мамлекеттик бийликтеги чиновниктардын. А бирок дагы эрдик кылып ошол мындан чоң жумушташты. Мен 2-3 күндөн кийин эле ошол бир чоң конференция өткөрүп, анан коррупция деген бул жалпы улуттук кыймыл болуш керек. Бул жалаң эле президенттин иши эмес. Биз президентибизге көмөк көрсөтөлү, жардам кылалы деп ошондой түзө баштадык. Бул бир жагы, демек мен саясаттан эч качан кеткен эмесмин. Кыргызстанда канча революция болсо, баш сабагында сиз болосуз. 2010 жылы эл чоң үмүт аркаган болчу. Өз ара бийлик талашып, Бакиевдин куйруктары деп саясатчыларды суруп чыгып, акырында бирин-бирин кармап тынышты. Бул Максимдин тегерегинде Максимге кызмат кылгандар Атамбаевга кызмат кылып келишти. Кумтөр, Түштүк окуясы, Батукаев, Дача суу, ТЭЦ чечилбей келе берди. Качан чындык айтылат? Айзада кызым, бул маселелер күнүгө күн жумалап айтылып атат. Бирок тилекке каршы сөздөн чечкиндүү ишке өтүү көп маселелерде жок. Болсо дагы өтө солгун. Мисалы ошол Кумтөрдү алайлы. Бул дүйнө жүзү боюнча биздин Кумтөрдө алтын кен аз. Кумтөрдө бир эле четинен алынып атат. Ал эми изилденбеген жагы тунжурап жатат. Жеке пикиримди айтайын, мен болсом Кумтөрдү эч кимге бербейт элем. Мен айтат элем, ушул башка элдерден, башка дүйнөлүк фирмалардан келгендерге чакан гана алтын кендерин берип, бир аз гана алардын инженердин, башка инженердин орун басарын, башчылардын орун басарын бүтүндөй кыргыз кылып, анан айтар элем, үйрөнгүлө. Булардын мөөнөтү 5 жыл, мейли 10 жыл болсун. Булардан кийин эң чоң алтын кендерди жалаң кыргыздар сыр иштететсиңер. Ошондо ошол алтын кендеринен 100% анда Кыргызстанга калар эле. Ал эми Акаевдер муну кадимгидей саткан. Анын кызы Лондондогу алтын биржада отурган бир кызы. Мана ушинтип үй бүлөлүк жекеменчикке окшоп айланып кеткен да. Ошондуктан кызым, бул өтө курч маселени коюп атасың. Ага чейин биз эчен жолу айттык Кумтөр берилбесин деп. Андан бери эчен жолу жогорку кеңеште, өкмөттө каралды. Бири дагы чечкиндүү иш кылган жок. Ал түгүл азыр дагы көп нерселерди биз башка ошол эле Кытайларга берип атабыз. Ошондуктан бул маселелер азастан бир чечкиндүү жолго түшүп чечилиш керек деп ойлойм. Антпесе Кыргыздын чексиз байлыгы Кыргыздын өзүнө буйрубастан эл аралык жанагы авантюристтер и плюс Кыргызстандагы жанагы шылуун коррупционерлердин чөнтөгүнө түшүп атат.
Сіздер журналистер жазбадыңар ба? Ақаевтар жоқ дегенде 2 миллиард долларды шылуынды қылып алып кетті. Бакиевтер болса 5 жылдың ішінде 4 миллиардға жақын. Мына азыр еме Қырғызстанның тышқы қарызы 4,5 миллиард долларға шықты. Сондықтан бізді сызға отырғызып кеткендерді мен шу 10-шы жылы Чехословакия, Венгрия, Польша деген өлкөлөрдүн социализм кыйрагандан кейін люстрация, мамлекеттик бийликти шылуундардан тазалоо деген бир долбоор түзүп, анан убактылуу өкмөткө кирсем, ушул Отунбаевалар жактырбай койду. Мен кийин түшүндүм себебин. Баягы Отунбаеванын көзүнчө айттым. Мен кийин түшүндүм себеби дегенде убактылуу өкмөттө дагы көпчүлүгү ушул куйругу таза эместер отурган экенсиңер. Ама ол 8 жылдан бери жооп кеңеш кабыл албай отурат. Эми биздин жанагы чиновниктер ушунчалык коркпой калыптыр. Алар үчүн уурулуктун албарчысы эң күчтүү экенде, ыйманы эми Кыргызга кызмат кылуу эмес. Ошол Сооронбай Жээнбеков жанагы чоң жыйынды өткөрдү. 2 күндөн кийин Ысык көлдүн жетекчиси ошол Кызыл сууда кармалды. Демек, бул чиновниктердин көбү коррупцияга батып калгандары. Бул өзү жанагындай көрпенделик байлыктын албарчысына, аждарына боротула кул болуп берген, колу туткак. Ал эми алар жөн жүрө албайт экен. Мына 10-шы жылда айтып калдың, Айзада кызым. Апрелде. Биринчи чабуул эртеменки саат 11-лерде болду. Ондогондору атылды. Өлдү. Дагы ондогондору алысырап жатат. Алардын барын бияка сүйрөп коюп туруп, өлүп атат. Өлүмдөн коркпостон экинчи тобу ак үйдө ала баштады. Демек, жанагы сен айткан 10-шы жылдагы ошол дагы бизге сабак болуш керек да. Ушулардын баарын алгандан кийин эми сен Айзада кызым муну эчең күн айтсак дагы түгөнбөгөн бир өтө татаал маселелерди коюп атасың. Кудай буйрса чечилет. Чечилүүнүн кепилдиги элде. Биздин элибиз көпкө чейин чыдай албайт. Эгерде коррупция менен күрөшөбүз деп коюп, Акаевтерге окшоп, Бакиевтерге окшоп, эртеңки бүрсү күнү майдаларын гана кармап, анан кийин эң ана башчыларын бүт барда отура берсе, анда бүгүнкү президенттен дагы биздин элибиз башкача талап кылышы мүмкүн. Менин оюмча Сооронбай Жээнбеков ага жеткирбейт. Ылайым ошондой болсун, Айзада кызым. Эл арасында дагы эле Атамбаев башкарып жатат деген сөздөр бар. Буга сиз макулсузбу? Буга мен макул боло албайм, себеби дегенде Сооронбай мырза өзү кичине ушундай сөзгө бир аз жол берип койду окшойт. Мисалы, Атамбаев кетип атканда дагы мен катыныма дагы чоң бир сыйлык берейин дедим эле, анан кийин өзү болбой койду, мага чыдап жүргөн дегендей мындай топчукеге чыдаган катынга да бериш керекпи? Мен 1384 күн түрмөлөрдүн 9 түрүн көргөн кишимен. Мамлекеттик өтө чоң ордендерди берип кетти. Бул туура эмес. Фарид Ниязов алдагы абдан көп иш кылды. Бирок дагы Фаридти мен күнөөлөйт элем. Вазир жакшы, хан жакшы деп жана айтпадымбы? Атамбаев ошол туура эмес сүйлөп, өзүбүздүн тигил же бул дубандагы элдерибизди мазактап атканда ал айтып кое алган жок да. Кандайча вазир болот анда? Ханы жетекчи дөөдүрөп сүйлөп атса, элди мазактап. Элде кандай күнөөлүү? Элдин ичинде ошондой бир жамандары болсо, анда ачык эле айтыш керек. Баланча, түкүнчө деп, асаң düşөн деп айтыш керек. Бүтүндөй нарындыктар, бүтүндөй таластык же болбосо Сүкөлдүктүн кандай күнөөсү бар? Мен ачык айткан кишимен жанагы сөздү мен да угуп келатам.
Атамбаев кетті, бирок Атамбаев бийликте қалды. Себеби дегенде Сооронбайдын артында туруп, Сооронбай аркылуу бүтүндөй мамлекетти башкарып атат. Андай болбойт. Болбойт. Сооронбайдын эрки, Сооронбайдын акылы, Сооронбайдын кыргыз үчүн деп жанардай жанып турган жүрөгү чыдай албайт, жол бербейт. Бир аз убакыт өтсүн, мына ошондо менин оюмча Сооронбай мырза айлана тегерегинде көптөрүн тазалайт. Ансыз башка жол жок. Сиздин оюңузча, бизге кайсы башкаруу болот? Президенттик же парламенттикпи? Айзада кызым, эгерде дүйнөнү ала турган болсок, басымдуу көпчүлүгү ошол парламенттик системада да гүлдөп өсүп атат. Алдыңкы өлкөлөрдө и президенттик башкарууда дагы мына Коста-Рика, Америка Кошмо Штаттары, Түштүк Корея жана башка өлкөлөр. Ошол кеп жалаң эле мамлекеттик башкаруунун тигил же бул түрүндө эмес. Кептин бүт бардыгы ошол системаны туура пайдаланууда кеп. Ошол система боюнча, ошол системанын башындагы турган адамдар, кандай адамдар? Жана Отто Бисмарк дагы айтып кетиптир го. Эгерде мамлекетте дейт өтө начар мыйзамдар болуп, бирок эң мыкты адамдар, таза адамдар бийликке келсе, анда мамлекетти алдыга сүйрөп кетиши мүмкүн дейт. Тескерисинче, эгерде мыкты мыйзамдар туруп, өтө начар Кыргызстанга окшоп бүгүнкүдөй ошол уурлар, шылуундар турса, анда жакшы мыйзамдагы жардам бербейт дейт. Анысыңарындай биз бардык жагын карашыбыз керек. Ооба, система. Ал система иштеген жок да. Ошондуктан могу азыркы турушунда бул парламенттик президенттик бүгүнкү баш мыйзам ушуну менен дагы Кыргызстанды дүркүрөп өстүрсө болот. Жогорку кеңеш алсыз, көз каранды, чөнтөк депутаттар деп жатышат. Сиз буга кошуласызбы? Саны 120 көптүк кылат дешет. Канча болсо деп ойлойсуз? 120 да көп. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул өзү чиновниктердин эле уландысы. Ошол сен айткандай бул депутаттардын басымдуу көпчүлүгү сабатсыз. Айзада кызым, азыр отургузуп туруп, 10 отургузуп туруп азыр кыргыз тили боюнча же орус тили боюнча диктант жаздырайлыбы? Же 10-нан тең ката чыгат, же жок дегенде 9 өтпөй калат. Ал түгүл алардын басымдуу көпчүлүгү өмүрүндө бир мыйзамдын бир сүйлөмүн жаза албай тургандар отурат. Ошон үчүн ар бир депутат улам эле өзгөрүшүп калат. Мага жардамчылардын көп керек, тигиндей мындай өзүнүн начардыгын билип туруп, анан кийин юристтерди алып алат, дагы ошолорго тапшырма берет, мындай долбоор жазгын, анакам алар болсо чала була жазат да, анан кийин ошентип эле келатабыз. Ошондуктан менин оюмча саны жагынан 120 эмес, 90 жетер эле. Бирок 90дон кем кээ бирлер айтат 30-40 болсо деле жок, андай эмес. Себеби дегенде белгилүү бир сан болуш керек. Ошол сандын жарымын тигил же бул байлар сатып алып, өздөрү каалаган депутаттардын көпчүлүгүн сатып алып туруп, анан өздөрү өзүнүн бизнесине ылайыктуу болгон мыйзамдарды өткөрүп алам деген аракеттер болуш керек. Болушу мүмкүн. Андай болгон. Азыр дагы бар. Жогорку кеңештин могу шайлоолорундагы и президенттик шайлоолордагы түп таман өзгөртүш керек деген пикирим бар менин. Ошондуктан мен сунуш кылар элем. Бул мыйзам кабыл алыш керек. Депутаттыкка, акимдикке, президенттикке жана башка эмелерге коюлуп аткандар же дайындалып аткандарды атайын мамлекеттик комиссия текшериш керек. Кай жагынан? Дени карды сообу же тиги түштүктү дагы чоң жиндикана бар го, Аксыда. Ага же болбосо Жоңгорго, мен чын эле мен аларды шылдыңдаган жерим жок. Бул оору. Ошол оору барбы же жокпу? Болсо аны өткөрбөш керек. Экинчи ягынан
дені сақпы, демек президент болса, депутат болса, күн түні менен иштегенге ден соолугу жакшыбы? Үчүнчүсү, жана сен айткандай, сабаты жетеби? Ушуга окшогон негизги маселелерди бир чоң комиссия, ал комиссиянын ичинде албетте жанагы медиктер болуш керек, психологдор болуш керек, кыргыз тили боюнча болуш керек, дагы башка жагын текшерген ошондой бир комиссияны өтүп көрүп туруп, анан кийин биз дүйнөгө шылдың болуп атабыз. Ой, тооба. Эмне деген бир орунга 58 киши, мейли 58 эмес, хоть 500 киши коюлсун, но дени карды таза, эң мыктылар койсоң да бир жөндө эле. А депутаттарга деле ошондой болуп атпайбы? Ошондуктан бул маселеде дагы кызым терең реформа керек. Терең реформа. Дегеле Айзада кызым, сен Кыргызстандын көйгөй маселелерин барын көтөрүп атасың. Барын. Аксы окуясына териштирүү үчүн түзүлгөн комиссиянын жетекчиси жана демилгечинин бири болдуңуз. Териштиргениңизде да кандай майнап чыкты? Эмнеге ушундай иштер аягына толук чыкпайт? Ошол эле айныган система. Бир сөз менен айтканда, ошо тоскоолдук айныган система. Адилетсиздик система. 5-президентке учурда элдин үмүтү чоң. Канткенде элдин сүймөнчүлүгү боло алат? Сооронбай Жээнбековдон бизди эртең эле коммунизмге жеткирип коет деп ойлобош керек. Себеби дегенде Кыргызстан ушунчалык терең баткакка батып калган, 6 жыл өмүрү бүт бардыгына жетпейт деп ойлойм. Анын үстүнө Конституцияга жазылып калды, 6 жылда, демек, бир эле жолу, бир эле мөөнөткө коюлат деген. Бирок 6 жылдын ичинде көчүрмөндүк менен, эрдик менен далай нерсени жеңишке алып барат. Экинчи топтогу маселелердин бүт бардыгын 6 жылда чечүү мүмкүн эмес болсо, анда жакшы жолго баштап кетет. Мына бул да чоң жумуш болот. Мен бул жагына ишенем. Айтсаңыз, сиздин жекече пикириңизче, өлкөбүздө качан бардык тармакта адилеттүүлүк доор келет? Айзада кызым, бул адилеттүүлүк деген бул өзү бир түгөнбөгөн үмүт, түгөнбөгөн келечекте ушундай болсо деген ой. Мен оюмча 100% адилеттик келиш бүгүнкү дүйнөдө бир жерде дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан убакыт керек. Убакыт керек. Убакыт менен ошол ылайым эле биздин президенттин айланып тегерегинде жок дегенде 70-80% таза адамдар иштей баштаса, демек, басымдуу көпчүлүгү. Андан аз болгондо болбойт. Тең болуп калганда да болбойт. Мына ошондон кийин жанагы сен айтып аткан чынагы адилеттүүлүк келет. Ошондуктан кээде бийлик деген балекет экен да, Айзада кызым. Бийлик деген өзү миң баштуу ажыдаар экен. Бийлик деген өзү албарыс экен. Азгырып кете турган. Ошондуктан ошол материалдык көрпенделик байлыктын азгырыгына көнбөгөн, чыдаган эң мыкты жетекчилер болуш керек экен да. Жакында сизди сот системасына каршы жүрүштө көрдүк. Сотторго акыркы күндөрдө наразычылыктар күч алууда. Кантип системаны калыбына келтире алабыз? Биринчиден, жалаң эле сот бийлигинде кеп эмес. Сооронбай Жээнбеков жалаң эле сотторду айткан жок да. Бүтүндөй мамлекеттик системаны айтты. Мамлекеттик системадагы эң негизги
соргуч, жегич уюмдарды жана жетекчилерди айтты. Ал жалаң эле сот эмес. Ал эми сотторго келе турган болсок, мен көп жолу соттолгон кишимин. 9 жолу соттошту мени. Мени соттогон, адилетсиз соттогон соттордун бири дагы соттолгон жокты. Эгерде адилетсиз билип туруп адилетсиз соттогон соттордун өзү соттолсо, анда багы керегенди сага айтам, келиним сынок дегендей башка соттор дагы ойлонуп калмак. Бул бир жагы. Экинчи жагы ушунга чейин телефондук укук деген бар. Тымызындан. Сот деген өзү президенттен дагы, өкмөттөн дагы эч кимден баш ийбеген. Ал бизде 93-жылы баш мыйзамга салганбыз. Ал мурда деле болгон. Бирок аткарылбай келатат да. Аткарылбай келатат. Мына ошондойдон толоо менен кетиш керек. Ал эми материалдык жагынан ала турган кишиге 100 000 сом, 100 000 доллар айлык коюп берсеңиз да, бир айына барып ала берет, колу туткак болуп калган. Себеби дегенде соттор бүгүн мисалы 30 000 алат деп коелу, 30 000. Алар үчүн 30 000 деген 1-2 жолу ресторанга бара турган эле. Жора жолдоштор менен барса, бир эле жол түгөнөт, ал жетпейт. Ошон үчүн алар ушул сот органдары, КГБнын айланып тегерегине, мен ошонун жанында жашайм. Борбордунда жашайм. МВДнын айланып тегерегине, ал прокуратуранын айланып тегерегине барыңыз. Азыр барыңыз. Керемет машиналар тизилип турат. Көбү жана айгыр арабалар, джиптер. Кызым, алардын айлыгы деле чакан эле, бар эле 30 000-ден 40 000-ден албайт да. Катардагы прокурорлор мейли 15-20 000 алсын. Алардын дагы укмуш машиналары болуп атпайбы? Мен өмүр бою иштеп жүрүп, араң зор калдым бир машинени. Алар болсо бир нече жылда улам жаңыртып алып атат. Ошону эле көрүп туруп эле мындай чисто визуальный эме чыгарсаңыз болот. Демек, ошол уюмдарда коррупция терең ээлеген. Демек, алардын жанагы жашоо шартын, анан айлыгын көбөйтүш керектигиндей мындай мүмкүндүр. Ал эми өзгөчө жанагы биринчи жобону айтпадымбы? Туура эмес соттогон үчүн соттордун өзүн соттоп түрмөгө салыш керек. Экинчи, эгер деле тигил бул сотко билинип калса, ал жогору жактагы турган бир өкмөттөн же башка жактан сондай кысым көрсөтүп, ошолордун кысымы менен эгерде чечим чыгара турган болсо, анда ал сот вообще жарабайт. Билинип калса экөөнү тең жумуштан алыш керек. Экөөнү тең камаш керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен тет-а-тет көрсөтүсү болду. Бүгүнкү менин коногум Манас Таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев болду. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.